жаңы таланттарды, жаңы адамдарды, жаңы өнерлерді açқан адам. Открывается новый талант, новые личности, новые люди Кыргызстана. Чоң рахмат. Ассалаумалейкум. Бүгүнкү спикерлердин арасынан эң эле жашы боюнча кичүүсү мен экен. Анан бул жакта Атакул байке бар экен. Атакул байкени биринчи сүйлөп турганда мен сүйлөбөйм, мен просто мындай неудобный болор эле. Улуулардан мурун список боюнча мен Список боюнча. список боюнча кетебиз. Улууларды кийин Так. Ассалаумалейкум достор. Жалпы ушул жерде бүгүн сиздерди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Мана жакшы келиңиздер, бир аз аудиторияны эстеп алайын элечи. Болчак бүгүнкү иш чарабызга биринчиден чоң рахмат Улуу байке. Ушундай кече уюштуруп, жалпы бул жерде YouTube тармагы, медиа тармактын эң аталары деп койсок болот. Кыргызстандагы алдыңкы ютуберлерди чогултуп, блогерлерди чогултуп отурабыз. Бүгүн мен эмнени айтмакчымын? Өзүм таанышып кетейин башында. Мени тааныгандар дагы бар. Аты жөнүм Азирет Осмонов, журналист, блогер болуп иштейм. YouTube тармагында иштеп атканыма 3 жылдан ашып калды. Негизи эле блогерлик тармакта 3 жылдан ашып калды. Ага чейин журналистикалык өзүмдүн программаларым бар болчу. Нью-Т телеканалында 3 жыл иштегем. Сиздер менен таанышып алайын. Мен тааныгандар бар, арабызда кол көтөрүп койсо, тааныгандар. Тааныгандар дагы ошо таанышып алдык. Буюрса мен эмне жөнүндө айтып берем? YouTube тармагында же болбосо кантип ийгиликтүү блогер болсо болот деген тема берген Улуу байке. Кантип ийгиликтүү блогер болуунун сырларын айтып бересиз деген, бирок мен аябай деле ийгиликтүүмүн деп өзүмдү эсептебейм. Жаңыдан ушул YouTube тармагында мындай жаңыдан кадам таштап келе жаткан үчүн, анткени менин подписчигим миллион боло элек, Атакул байкеникиндей, же болбосо менин стористерим резонанс жарата элек. Назире жеңгебиздикиндей элегенейчи. Чечип алып айтабыз. Чечинем. Ар бир постубуз резонанс жаратып, Кыргызстанда мындай коомдук пикир жарата элек. Ошон үчүн эми өзүмдүн деңгээлимде, өзүм билген маалыматтар менен сиздерге бөлүшүүгө аракет кылам. Мен кантип блогер болуп калдым? Ушундан баштайлы. Эмне үчүн журналистикадан YouTube'га өтүп кеттим деген суроолорго жооп берейин. Мен кесип боюнча журналистмин. Кыргызстан эл аралык университетинде эл аралык журналистика факультетин бүтүргөнмүн. Журналистиканы бүткөндөн кийин телеканалга жумушка киргенмин. Нью-Т телеканалында ошол оюн зоок программаларын алып барат. Эртең мененки программа, же болбосо кечки шоу программаларды, ошондой эле социалдык саясий программаларды алып барып калган учур болгон. Анан эмне үчүн YouTube'га өтүп кеттим, же болбосо эмне үчүн блогер болуп кеттим деген суроо. Негизи эле блогерликтин бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу кандай? Телеканалда иштеп жүргөндө барыңыздар билесиздер, бул жерде ушул YouTube'га кызыгып аткандар, же болбосо мына телеканалда иштеп YouTube'га өтүп кеткен Назире жекебиз, Атакул байке, бул жакта телеканалды дамып таткан баардык эле Самат байкелер баары билет. Телеканалда стандарт бар. Назире жекебиз айтып кетти. Өздөрүнүн стандартына камайт, же болбосо ал жакта ошо редактордун айтканындай сенин программаң, сенин көз карашыңдагы видеолор чыгыш керек. Ошол стандарттан качып, эң эркин өзүң каалаган программаны өзүң көз карашында элдерге тартуулоо менин өзүмө жаккан үчүн, ошон үчүн YouTube каналга өттүм. YouTube тармагында 3 жыл иштеп атам. Башында ошол пранк тартып баштагам. Ар кандай элдерди тамашалап, элдердин жүзүнө жылмайып тартуулайлы, позитив тартуулайлы. Эмне үчүн пранк? Анткени акыркы учурларда өзүңүздөр көрүп атасыздар, интернетте негатив аябай көп. Авария болуп туруп, же болбосо политика, саясий жаңылыктар ошол эле. Ошон үчүн элибизге бир аз позитив тартуулоо максатында пранк жанрындагы видеолорду киргизип баштаганбыз. Башында элдер мени пранктан таанышат. Телеканалда иштеп жүргөндө эле негизи пранк тартып YouTube'га киргизип баштагам. Анан бир күн ошол маршруткада баратсам, мени сен жанагы пранкерсиң да деп аябай мындай пранкер катары тааный баштаганда, анан мага ошондо түшүнүп келген. Демек азыр телеканал же болбосо телевидение бул актуалдуу болбой калыптыр. Демек элдин баардыгы YouTube'да экен, YouTube тармагына өтүш керек экен деп анан YouTube'да өзүмдүн Азирет Осмонов деген каналымды ачып, ошол жака видеолор жүктөп баштагам. Акырындык менен анан телеканалдан чыгып YouTube'га кирип кеттим. Башында эми
кандай кыйынчылыктар болду блогерликте? Назир эжеке айткандай эле мага да мындай жакшы шанс түзүлдү. Телеканалда иштеп жүргөндө ал жактан оператор досторум бар болду. Ошоп алар камерасы менен мага видеолорду тартып бергенге жана монтаждагангачы ошол жактын техникаларын колдонуп жүрдүм. Негизи блогерликти сразу мындай профессионалдуу блогер болом десең, анда уже сенде өзүңдө аппарат болуш керек, техника болуш керек, компьютер болуш керек, ага чоң акча керек дегендей. Ошон үчүн көпчүлүгү сурай беришет, кантип YouTubeга контент жасаса болот, телефон менен эле жасаса болот деп. Телефон менен деле жасаса болот, мүмкүн да, ата кылбайкидей болот. Бирок эгерде мындай профессионалдуу тартып блогинг жүргүзөм десең, анда сөзсүз түрдө камера керек болот. Ошон үчүн биринчи ушул техника маселеси жана каражат маселесин биринчи чечип алган жакшы. Анан кантип видеолорум көбүрөөк тарай баштады. Негизи эле YouTube тармагында блогингде ошол позитивдүү видеолорду көбүрөөк көрүшөт, оюн зоок программаларын көбүрөөк көрүшөт. Биринчи пранк тартып, андан кийин влогдор тартып, анан акырындан азыр ошол интервью тармагы жана блог тармагына өтүп баратам. Пранк менен таанылгандан кийин аябай пранкерлер көбөйүп кетти. Кыргызстандагы мындай алгачкы ошол YouTube тармагындагы пранк жанрын таанылткан жана жайылткан биринчи пранкермин десем болот. Ошого бир кол чаап койсоңуздар. Ошо. Анан эмне үчүн пранкты токтотуп койдум? Биринчиден элдердин баардыгы таанып калды, көчөгө чыгып элдер менен пранк тарткан бир аз кыйыныраак болуп калды. Съемкага бир күндөн көбүрөөк убакыт кетип калды. Экинчиден эми пранк менен таанылдым. Андан кийин негизи эле мен максатым башынан башкача болчу. Мен журналист болгон үчүн мен баардык нерсени, баардык жасап аткан ишимдин баардыгын журналистикалык ой жүгүртүү менен жана ошол стандарттар менен көз караш менен жасайм да. Ошон үчүн пранкты токтоттум дагы, анан интервьюларга өтө баштадым. Ортодо бир аз тынуу болдум дагы. Элдерге эмне керек, элдер эмнеге суусап атат. Анан Нурланбек жаңы айтып кетпеди, жаңы таланттарды, жаңы каармандарды ачып берет, аларды алып чыгат депчи. Анан ойлонуп отуруп, элдерге азыр эмне керек? Блогерлердин же болбосо телеканалдардын баардыгы эле мындай таанымал ырчылардан, же болбосо таанымал адамдардан интервью алышат. И ошонун эсебинен алар көбүрөөк просмотр топтошот да. Ошол учурда мага идея келди, ошол элдин арасында, бул идея деле эмес, негизи мага чейин деле бар болчу, бирок ошол учурда колго керектүү болуп турган контент керек болчу. Бул ошол элдин арасындагы жөнөкөй, карапайым элдин арасындагы таланттууларды алып чыгуу, же болбосо мындай өзгөчө каармандарды элге алып чыгып көрсөтүп берүү болду. Биринчи эле Бекболот Турдуш деген кичинекей бала менен интервьюн көргөндөр барбы? Көргөндөр колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Көрбөгөндөр бутуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Ушунчу өтпөй калды. Анан сигарет кетти. Билен сизге 500 сом. Бум деп койсоң. Поддержка үчүн. Анан эмне үчүн элдердин арасындагы ошол таланттууларды алып чыга баштадым. Ошол Бекболот менен видео бул интервью болгон болчу. Көлгө чейин, түпкө чейин барып тартып келген видео. Бир суткада бул Кыргызстандагы блогерлердин, ушул YouTube тармагындагы блогерлердин арасында рекорд деп айтсам жаңылышпайм. Дагы бир жолу кол чаап койсоңуздар ушул жерде. Азыр бир күндө 800 миң просмотр алды. Ооба. Бир суткада же болсо бир түндө 800 миң просмотр алган. Негизи андан да көрө алган болчу, 200 миңин кыркып жиберген, ошол YouTube'да ошондой аналог бар экен. Анан 800 миң просмотр бул эми жөнөкөй интервью же болбосо мындай детский неме эмес. Сиз түшүнөсүңүз керек экен. Жөнөкөй интервью 800 миң просмотр алып, Кыргызстанда аябай чоң хайп жараткан, бир эле сутканын ичинде. Андан кийин экинчи видеосу чыкты, үчүнчүлөрүндө уже президентке алып келип, жолуктуруп, президенттин белегин алып бердик да. Ошого дагы кол чаап койсоң. Ушундай жерлерден өзүңүздөр байкап кол чаап турсаңыздар. Айтырбай элечи. Тамаша достор. Анан Бекболоттун видеосу хайп жаратты. Андан кийин эмне кылыш керек? Ошол айыл жергесиндеги эле
Айтурган Ильяс деген бир жаш түгөйлөр бар болчу. Видеону көргөндөр барбы ошону? Бар экен, Кудайга шүгүр. Калганыңыздар көрүп коюңуздар, мен YouTube каналыма кирип, Айтурган жана Ильяс деген жаш түгөйлөр бар. Алар эми жаш, биз сыяктуу эле, биз мурактуу балдар айылда жүрүшөт, TikTokко өздөрүнчө видео таршат экен мындай. Эч бир мындай комплекс жок, аял күйөөсүнүн ортосундагы, же болбосо кайненеси менен келиндин ортосунда бир эч мындай комплекс жок. Бири-бири менен тимеле айтышып, жыргап, сонун үй бүлө экен да. Анан ушул айыл жергесинде деле ушундай бактылуу жашаса болот, же болбосо айыл жергесинде деле ушундай контент жасап, TikTokко, YouTubeга, же болбосо Instagramга контент жасаса болот экенин ошол аксыга барып, айылынан, үйүнөн тартып келдим. Ал дагы уже бүгүнкү күндө 1 миллион 700 миң просмотр алып калды. Муну менен жаңы эле Назир эжекебиз негизи буга чейин айтып кеттиңиздер, ар бир видеону мен жөндөн тартпайм. Ар бир видеонун ичинде элдер ала турган бир нерсе болуш керек, жана элдерге көрсөтүп бере турган, жеткире турган бир баалуулук болуш керек да. Ошол сыяктуу эле мен каармандарды тандоодо дагы сөзсүз түрдө ал адам биринчи мага кызыктуу болуш керек. Андан кийин мен элдерге ошону көрсөтүп берсем, элдерге кызыктуу болот да. Ошол сыяктуу эле бул жаш үй бүлөнү тарткандын себеби дагы ошол болчу. Үй бүлөдө эч кандай мындай аял күйөөсү, же болбосо кайнене менен келиндин ортосунда бир мындай кыргыздарда мамиле бар го башкачачы. Ошондой нерсени жоготуш үчүн ошол үй бүлөнү тартып келгенбиз. Ал дагы ар бир тарткан каарманын өздөрүнүн аудитория топтоп өздөрүнчө, анан өздөрүнчө блог жүргүзүп кетип атышат да. Ушул жерден да мынча алыш керек. Ошо. Андан кийин эмне кылдык? Андан кийин элдердин баардыгы блогерлер, же болбосо ушул телеканалдар бүт ошол YouTube'да көрүп калышты дагы. Так, ушул платформага кирсе, же болбосо ушул контент жасаса элдер көрөт экен дагы. Элдердин баардыгы көпчүлүгү ушул элдин ичиндеги карапайым элдер тарта башташты. Андан кийин эле Гүлбирак деген эжени тарттык. Көргөндөр барбы ошондо? Көргөндөр бирөө бар экен эки. Постоянно көрөм. Көрүп турсуз экен. Мен сизди постоянно Лайк, комментарий да бар. Сага өзгөчө. Тамаша. Достор, Гүлбирак деген эжекени тартканбыз. Бул өзүңүздөр билесиздер, Facebook'та аябай хайп жараткан. Садыр Жапаровга тийишпегиле. Садыр Жапаровга ким жаман сөз айтса, башынан бир тал жаш түшсө, мен короче жок кылам деп аябай кыйкырып мындай агрессивдүү бир видеосу аябай хайп болуп кеткен да. Элдердин баардыгы алдына ал эжекени тимеле сөгүп, аны жамандап, шылдыңдап ушундай видеону көрүп калганбыздан ойлондум. Эмне үчүн бул эжекебиз ушундай бир агрессия бар ичинде? Эмне үчүн бул эжекеде мындай жек көрүү бар? Дедим дагы ойлонуп туруп анан жөндөн эмес. Анткени жек көрүү, же болбосо адамдын турган турпаты, мисалы мен турган турпатым, менин буга чейинки башыман өткөргөн нерселердин жыйындысы десем болот да. Ал эжекенин дагы, значит, ага чейин башынан бир өткөргөн кандайдыр бир кызыктуу тарыхы болушу мүмкүн, кызыктуу историясы болушу мүмкүн дедим дагы. Анан барып эжекени тарткандан кийин таптакыр башкача болуп чыкты эжекечи. Ал эжекеде жанагы кыйкырып аткан эмоция ага чейинки ал эженин жашоосундагы мындай топтолгон кыйын турмуштан топтолгон мынакей. Могул эжекен аябай мындай начар шартта жашайт экен. Элдер ушул видеону көрүп, эжекеден кечирим сурашып, анан элдерден акча чогултуп, ушул эжекенин ушул үйүн тарткандан кийин элдерден акча чогултуп, анан 1 комнаталуу Оштон квартира алып бердик. Андан кийин бул эжекеге элдердин ою өзгөрүп, комментарийге кечирип кой, сени билген эмес экенбиз деп. Мындайча айтканда, бир адамдын жашоосуна, же болбосо бир адамга элдердин көз карашын өзгөрткөнгө жардам кылдык десек болот да. Так, бүгүнкү күндө YouTube каналыбызда бир ачылганына көп эле болгон, бирок иштеп баштаганына бир 2-3 жыл болуп калды. Бүгүн 499 миң подписчик болуптур. Анан сиздер катталып койсоңуздар, катталып электер, ушунда 500 болуп калат буюрсачы.
Дагы эмнени айтып берсең? Каналын ачып бир анализ кылып чыксак болот. Мына айтып берчү, мына видео ушундай болгон болчу, мына видео ушундай болчу. Чыкса болот. Ылдыйраак түшсөңүз дагы. Ушул эле Mesela video ушул эле беттен ылдыйраак. Вот, мына. Да, бир аз өйдөрөөк. Болду мына. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, эң көп көрүү 1 миллион 700 миң экен, андан кийин 1 миллион 600 миң, 1 миллион 500 миң, андан кийин ушундай болуп миллион просмотр алган видеолорубуз Кудайга шүгүрлөр. Бул кызды билесиңер, оозун ботекс эмеспи деп эмес да. Анан мындай коомдо ар кандай видеолор хайп болуп келет, өзүңөр билесиңер. Бир кичинекей эле жерин кесип алып туруп эле анан хайп кылып жиберишет да. Анан ал адам болду, ошол хайп менен хайп болуп эле жаман көрүнүп, ал шылдың болуп жатып калат да. Ошондой адамдар тескерисинче барып, аны жакыныраактан эл менен тааныштырсаң, анан элдер бул жөн эле, бул жакшыркай эле адам турбайбы деп ушундай ойлоп калышат да. Ошон үчүн элдерге жөн эле кичинекей бир кыркылган видеону көрүп алып эле ал жөнүндө тыянак чыгарбагыла. Ал адамдын башынан ар кандай нерсе өтүшү мүмкүн, же болбосо ал адамга ал нерселер оор тийиши мүмкүн деген нерсени бергибиз келген. Андан кийин жанагы пакистанецтерди же болбосо Индиядан келген биздин студенттерди тоодо эс алып жүргөн жеринен уруп ушундай же болбосо көчөдөн тоноп кеткен учурлар көп болду. Ошондон кийин мындай улуттар аралык бир ынтымакты бекемдейли деп Африкадан келген студенттер тартканбыз. Ал студенттердин видеосу дагы аябай жакшы көрүнүп алган. Так, ылый түшөрсеңиз. Мына. Бул да 712 миң просмотр болгон. Кыргызча сүйлөшөт экен, ушул Кыргызстанда жүрүп студент экен, кыргызча сүйлөшөт. Анан дагы бир ийгиликтүү каарманыбыз десек болот. Бул Аксудан чыккан таланттуу кыз, Нурайым деген кыз. Ырларын көзүңүздөр эле угуп калдыңыздар болуш керек, Эрлан байке. Нурайым деген кызды. Өйдөрөк чыксаңыз, мына. Нурайым деген кыз Аксуда 11-класста окуйт. Интернеттен эле бир видеосун көрүп калдым. Аксуга барып, үйүнөн интервью алып келгенден кийин бир 800 миңге жакын просмотр болду. Андан кийин эле бул кызды казактар да көрүшөт экен. Ошо Казакстанда эң белгилүү программалардын бирине чакырып, Казакстандын программасына катышып келди да. Ал жакта Кыргызстанда эле эмес, Казакстанда дагы аябай таанымал болду. Анан бул кыз аябай мындай насик, өтө жакшы, өлө сондурдаган кыз да. Анан казактар мага жаза башташты. Силерде сулуу кыздар бар турбайбы? Бөлсө мен Казакстанга барам, Кыргызстанга барам, Кыргызстанды көрсөтчү деген казактар да аябай көп болду да. Бул кыз, бир кыздын артынан биз Кыргызстандын кыздарынын имиджин жасай алдык десек болот да. Кыргызстандын кыздарына мындай суктанган башка улуттун өкүлдөрү да болду да. Ошого да кыздарыбыз үчүн болот. Так, блогинг демек ар кандай темаларды көтөрөм. Бул жакта мына саясий программалар да бар. Медер Алиевден интервью алганбыз, андан сырткары дагы ушул саясат тармагына да биз бир аз кызыккан үчүн саясатчылардан дагы интервью алып, аларды да ачып бергенге аракет кылабыз. Ошондой эле негизи менин оюм, менин көз карашым ушул Назир эжекебиздикине окшош эле. Ар бир мисалы мага миллион просмотр же болбосо 500 миң подписчикти Кудайым жөндөн жөн эле берип аткан жок. Бул жоопкерчилик. Жөн эле карапайымдай адамга караганда, эртең Кудайдын алдына барганда менин жоопкерчилигим көбүрөөк болот деп түшүнөм. Бул аудиторияны мага берип аткандан кийин мен ушул аудитория аркылуу же болбосо ушул көрүүчүлөрүмө жакшы нерселерди, пайдалуу нерселерди беришим керек деген жоопкерчилик менен мамиле кылам. Анан сиздер дагы эгерде блогер болуңуздар келсе же болбосо блогер болсоңуздар, сиздер дагы биринчи адамдардын алдындагы жоопкерчилик эмес, биринчи Кудайдын алдындагы жоопкерчиликти биринчиге койсоңуздар, андан кийин адамдардын алдына жоопкерчилик экинчи орунда болуш керек да. Ошон үчүн ар дайым аудиторияга бир нерсени сунуштап атканда, реклама алуу же болбосо кайсы бир оюңду айтаарда сөз түрдө аны анализдеп, өзүң текшерип көрүп туруп анан айтсаң туура болот деп ойлойм. Анан эми калганы баардыгы окшош эле туугандар.
блогер кантип акча табат деген нерсени сиздер өзүңүздөр деле билип калдыңыздар болуш керек. Бизде монетизация деген болот. Андан сырткары реклама, түз рекламалуу иштешебиз. Атакул байке жакшы билет түз рекламаны. Анан болду эми башка мындай аябай деле узак бир нерсени айтып деле кереги жок. Менин кылып аткан ишимдин бардыгы акчага байланган эмес. Менин кылып аткан жумушумдагы эң башкы баалуулук акча эмес. Эгерде мен акча табам десем, эгерде мен байышым керек десем, анда ар кандай жолдор менен ушул аудиторияны колдонуп туруп акча тапсам болот. Бирок мен ал нерсеге жол бербейм. Анткени менин негизги миссиям ал акча эмес мында. Жаңы эле Назирежи айтып кеткендей, сөз түрдө меники идея, анан ниетим элге, коомго ушул аудитория аркылуу жакшы нерселерди жеткирүү жана жаштардын өсүп келе жаткан жаштардын көз карашын өзгөртүү, дүйнө таанымын кеңейтүү, блог аркылуу аларга жаңы эмоция, же болбосо жаңы билимди жеткирүү туугандар. Çok rahmat. Nazire Tosmoğlu. Ошо кимдеги менин каналыма каттал элек болсо катталып коюңуздар. Тигиндей жиңген турат. Байкадыңыздар. Анан блогер болом, же болбосо блог жасайм деп жаңыдан баштап аткандар барбы? Кол көтөрүп койсок, бар экен, блогингке кызыгып аткандар. Сөз түрдө жогоруда Назирежи айтып кеткен, же болбосо Самат байке айтып кеткен инструменттерди колдонуп, ушул көз караштар менен, ушул баалуулуктар менен иш кылсак, бардыгы жакшы болот туугандар. Эң башкысы ниетке жараша иш болот экен. Ошон үчүн ниетти түз коюңуздар, максатты бийик коюңуздар дагы, коомго зыян келтирбестен мындай пайдалуу нерселерди көбүрөөк жасай берсек жакшы болот. Мисалы Назирежи айтпадыбы? Меники деле ошондой болчу. Мурда мен пранк тартсам, элдердин алдына чыгып алып, жинди болуп, өзүмдү комик көрсөтүп, видео тартсам, просмотр аябай көп болчу. Ал нерсени мен бүгүнкү күндө деле кыла алам. Мисалы көчөгө чыгып алып, жинди болуп коюш оңой эле нерсе. Мен ошол нерсе менен шоу жаратып, бирөө менен бирөөнү уруштуруп, же болбосо бирөөгө жамандатып, мындай хайп кылып, просмотр топтоо, акча табуу мен деле колуман келет. Бирок мен ал нерсени кылбаш керек. Эң башкы миссиябыз бул коомго пайдабыз тийиш керек. Ошон үчүн аз просмотр болсо дагы мындан аркы менин планымда коомго пайда алып келе турган контент жасоо жана сапаттуу, ошол эле учурда пайдалуу контент жасоо туугандар. Бардыгыбыз аз-аздан коомго салымыбызды кошо берсек, буюрса Кыргызстан өнүгөт, Кыргызстан биринчи орунга чыгат. Анан жакында буюрса Самат байкеден дагы өзүнчө сүйлөшүбүз. Ошол Кыргызстандын ичинде бир travel vlog кылайын деген. Мунун максаты ички туризмди өнүктүрүү жана Кыргызстандын кооз жерлерин пропагандалоо. Бизди укмуш дүйнө көрүшү мүмкүн эмес, же болбосо укмуш Азия көрбөшү мүмкүн, бирок Кыргызстандын ичиндеги же болбосо биздин сыртта жүргөн мигранттар ошол Кыргызстандын ичиндеги кооз жерлерди көрүп, сагынычын таратып, биздин кооз жерлерибизге саякат кылып, ички туризм өнүксө деле бул коомго биздин кошкон салымыбыз болот деп ишенем. Ошо бири-бирибизди колдойлу, ар дайым видеолорду бөлүшүп көрүп турганга аракет кылалы. Сиздерге чоң рахмат. Кыска нуска эми баарын айтып отурасың, сөз көп тургандар. Анан жөн эле мындай акылды көрүнө бербей, болгондой айтып бердим. Барыңарга ийгилик каалайм. Назирежике, Атакул байке, биздин кылып аткан жумушубуздун бардыгы эл үчүн болсун. Жана бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бардыгыбыз бир тармакта баратабыз, бири-бирибизге ар дайым жардам беришибиз керек. Нурман байке чоң рахмат. Ушундай аянтча түзүп, бардыгыбызды ушул жерге бириктирип атканыңызга барыңарга ийгилик, чоң рахмат. Назире Tosmoğlu kol çarptı. Немесе суроо болсо кыска нуска бериңиз. Биринчи суроо. Саясатка башпаган барам деп атасың да, бирок ошол аябай блогерлик менен укмуш элге жардам берип, бирок ошол депутаттыкка барганда жөн эле балкон кылгандар да бар да. Анан сен кандай деп ойлойсуң? Бизге сөз түрдө эле блогерлер саясатчы болушубуз керек бекен, же болбосо блогерлик менен эле элдин далай бөлгөнчө жанабызбы? Аябай жакшы. Эмолой, Эрман байке. Аябай жакшы суроо болду. Негизги максат
ниетке жараша деп атпайсызбы? Ниет жакшы болуш керек. Ниет элдин көйгөйүн чечүү же болбосо элдерге жардам берүү болуш керек. Сиз туура айтып кеттиңиз. Депутат болбой туруп деле элдерге жардам берсе болот. Булай кім не болот чеке? Колдары кашалыш. Анан негизги максат бул саясатка баруу эмес. Негизги максат өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңө жараша элдерге, коомго пайдамды тийгизүү. Мен саясатка барам дегенде эле мен сразу мындай депутат болом деген сөз эмес бул. Ар бирибиз саясатчы болушубуз керек. Эми саясатчы болуш керек дегенде саясатка барып алып ызычуу болуу эмес. Ар бирибиз ойго болушубуз керек. Саясатчыларга же болбосо бийликке баам салып турушубуз керек жана өзүбүздүн оюбузду эркин айтып турушубуз керек. Ошол учурда сын пикир дагы болуш керек. Калыс болушубуз керек. Бир сөз менен айткандачы. Карапайым эл ушул жерде отурганыбыздын баардыгыбыз жөн эле эми мен саясатка тиешем жок, мен блогермин да деп эле жүрө бербейм. Сөзсүз түрдө ар бир блогер саясатка баам салып өзүнүн жеке пикирин жазып туруш керек. Эгер биз бүгүн калыс болуп өзүбүздүн пикирибизди жазбай жөн эле кайдыгер мамиле кыла берсек, анда биздин өзүбүзгө жараша бийлик башкарат, өзүбүзгө жараша депутаттар келет. Ошондуктан блогер болобу же болбосо бизнесмен болобу айырмасы жок. Ким депутат болсо дагы өзүнүн миссиясын туура аткарыш керек. Чоң рахмат. Дагы бир суроо болсо да 2 суроо берелик. Анткени биздин регламентибиз бар. Бекта бар экен. Кайчагында? Сиз берейин деп атасыз. Сиз Бекта атасыз. Бере бериңиз, пожалуйста. Суроо бар экен деп кол көтөрсөңүз, сизде бар экен дагы бир жол келиңиз. Сон анан баягы контент жасаган киши дайыма өзүн өзү өстүрүп, көп окуп чокуп турбаса, интервьюга келген адамдар менен дайыма эле маекти туура ала албай калат да. Ошол жакта кандай өзүңө салып кошосуң, ошондой эле мисалы үчүн командаң, чоң иштеген командаң, алар дагы өнүгүп, өсүп, жаңы бир нерселерди үйрөнүп, ушинтип турушабы? Туура эң жакшы суроо деп коеюн да мен делечи. Ушундайбы? Эң жакшы суроо болду деп элечи, калтырайм. Мен чын элечи YouTube'да жасалмалыкты жаман көрөм туугандар. YouTube'дун эң башкы фишкасы ушул жасалмасыз нерселерди көрсөтүү жана өзүңдү кандай болсоң ошондой алып жүрүү. И өзүңдө болгон нерсенин баардыгын элдерге мындай ошол боюнча берүү да. Эмне үчүн телеканалды көрбөй калышты? Анткени ал жакта бүт баардыгын мындай жасалма кылып беришет да. Сүйлөгөндөн баштап баскан турган бүт баардыгы стандартка кирип калган. YouTube'да эмне үчүн көрүшөт? Эмне үчүн социалдык тармактагы жаңылыктарга көбүрөөк ишенип башташты? Анткени ал жакта жасалмасыз баардыгы жасалмасыз болгон үчүн, ошон үчүн ал жакта көбүрөөк көрүп башташты. Сурооңуз башка кайтып баштады эле, тамаша. Сөзсүз түрдө адам ким болбосун ар дайым өсүп өнүгүүгө аракет кылыш керек. Мен сөзсүз түрдө ар дайым изилденгенге аракет кылам. Жаңы идея алуу үчүн башка өлкөнүн программаларын, башка өлкөнүн блогерлерин сөзсүз түрдө байкап турам. Кыргызстан ичиндеги блогерлерди сөзсүз түрдө анализ кылып турам. Жалпы эле телеканал негизи эле блогер болом деген адам маалыматта ар дайым маалыматта болуш керек. Маалыматтын бүт баардыгы менен кабардар болуп турушуңуздар керек. Негизи эле журналистика да ошондой. Ошондой эле биздин акылдуу адамдар менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө аракет кылам. Алардын бир акылын, алардын сөздөрүн алганга өзүмө жугузганга аракет кылам. Анан көбүрөөк китеп окуп, же болбосо көбүрөөк ушул интернетте маалымат топтогонго аракет кылам. Чоң рахмат. Ар дайым өсүш керек. Келиңиз. Дагы суроо ол жактан. Атыңыз ким, сиздин сурооңуз? Армысыздар, менин атым Жолдошбекова Сезим. Мен өзүм 20-дамын. Жаңы эле блогерлик жашоосуна кызыгып, аралашып келаткан жагмын. Анан мындай суроо, эми сиз бул сферада көптүндөр барсыз. Сизге хейт келсе, же болбосо элемдик деген нерсе менен кантип күрөшөсүз? Бул да жакшы суроо экен. Негизи эл айтса калп айтпайт дейт го. Элдер жазган комментарийге мен сөзсүз түрдө маани берем. Анткени билем, ар кандай деңгээлдеги адамдар болот, бирок жалпысынан комментарийди бир сыйра карап чыгыш керек.
ал ошол сен тарткан, сен берген контенттин жыйынтыгы ошол менен байкалат да. Эгерде мага хейт келсе, же болбосо мага бир сын пикир келсе, аны сөздөрдө карап анализдеп чыгасың. Мен чындап эле ушундай сынга татыктуумунбу? Менде ушул сын туура айтылды, ошону анализдеп чыгып туруп, анан ошого жараша реакция кыласың. Эгерде жөндөн жөн эле бир болбогон эле бир сын болсо, аны маанилей көрбөйсүң. Эгерде жогоруда Назир эже айтып кетти, мындай жакшы туура сын болсо, анда сөздөрдө ага маани берип, өзүңдү оңдогонго жана ошол нерсени өзгөрткөнгө аракет кыласың. Ошо сиздерге деле сунушум, сөздөрдө ар бир сынды бирок маани бергиле. Анан жөн эле эми сүйлөй берет да, мен ушундай нерсени кыла берейин деген нерсе да туура эмес. Анткени эл сүйлөй берет деп атып канчалаган президенттерибиз тактан кетти. Ошол сыяктуу эле. Чоң рахмат. Азире Досмонов келгиле дагы кош. Ерлан Байкенде бир суроо бар экен, ошо Ерлан Байкен суроо барсын. Яхын. Аял боюнчабы? Аябай математикалык суроо болду. Күтүлбөгөн мындай өтө креативдүү мындай берилбей жаткан суроо болду дерсиң. Жогорку кеңештин депутаты катары катуу суроо бердиңиз. Тамаша. Эми аялды сизден кийин да байке берсин. Бурлак, bir söz aytпаңыз. Азире Досмонов дагы бир жолу кол чабып коюңуз, жакшылап кетти. Чоң рахмат Азирет. Буюрса өзүң кеңештеп соны айтып кеттиң. Бул форумда мини форум максималдуу түрдө практикалык өтүшүнү каалап жатабыз. Кандай суроо болсо уялбай сурай берели. Абдан соңку күчтөр дагы көрүлбөй айтылбай турган сөздөр болду деп эсептейм. Муну ошол Азирет өзүнүн каналында YouTube несимен башка платформаны өзгөрүп турат, несимен башкача деген жактарында аз буюрса бул күн акырында ичинде аны үйрөнүп кетебиз, көрүп кетебиз деген үмүттөбүз. Айтып келген, качып берген чоң рахмат Азирет. Азирет чоң рахмат сизге диплом кыйгарып коелук. Келиңиз берип коюңуздар. Биздин дипломубуз. Анда эмесе Азирет Досмонов сизге чоң рахмат ушу кол чабууларды сезүү үчүн. Чоң рахмат, ордуңузду ала бериңиздер.